Тоолор курчаган кең суу айылы. Дал ушул кыштактан белгилүү жазуучулар, коомдук ишмерлер, элине эмгеги сиңген эр азаматтар чыккан. Садыр Жапаров да кең суунун уулу. Атам менен барда бат-баттан келишчү эле азыр кичине жумушка ушундай болуп атат азыр. Бирок келип турушат, бат-баттан келет. Ошол Садыр абам келген сайын өзү кара жумуш иштегенди жакшы көрчү эле да. Тийбей эле мен өзүм кичинеметейинчи деп ушуларды огородтун мурда башкача эле аны сеткаларды канчанчы жылы көп болду андан бери. Садыр Жапаровдун 11 бир тууганы болуп, көп балалуу үй бүлөдө чоңойгон. Атасы Нуркожо ажы токой чарбасында эмгектенсе, апасы Кадича айыл чарба өндүрүшүндө иштеген. Эне атасын билесиңер, Нуркожо менен Кадижан имандуу кишилер болчу. Энеси атасы да мына өлгүчө намазга жыгылып өтүштү булар. Балдарына да ошондой жакшы тарбияларды берди. Булардын урушуп талашканын деле көргөн жокмун. Жакшынакай бири-бири менен мындай эме болчу да, ынтымактуу. Бизде аябай катуу тарбиялаган да, балдарды катуу карматчу. Атабыздын ачуусу жаман болчу. Анан ачуусу келгенде аябай жаман сабачу. Аны ат минип алып камчы менен сабаган күндөрү болчу. Мына укпасаңар деп, бирок биздин балдарыбыз укчу. Эжеси Ракыйма Мусталиеванын айтымында Жапаровдун өжөрлүгү кичинекейинде эле байкала баштаган. Бир ишти баштаса аягына чыгармайынча жанын жая алчу эмес. Өз теңдүү балдардан мүнөзүнүн чечкиндүүлүгү жана зиректиги менен айырмаланып турган. Анан чоң атасы баягы карган кишиден барыңар да, ата бар да. Анан илгерки жана чоң канттар ал убакта ошондой бар эмес беле. Анан платочкасын ороп туруп ошо чоң канттарды чөнтөгүнө салып алчу да. Анан Садырды артыкча жакшы көрчү чоң атасы. Бакыран көзүм деп кичинекейинен эле жакшы көрчү. Анан көп барчу Садыр Сабыр экөө тең. Анан барганда баягы чөнтөгүнөн алып туруп чоң канттарды берип койсо сүйүнүп алып дардалактап ойноп кетишчү да кичинекей кезинде. Садыр Жапаров орто мектепти Кең суу айылында 8-класска чейин окуп, 9-10 класстарды жакын жайгашкан Санташ айылындагы мектептен бүтүргөн. Биринчи мугалими аны мындайча мүнөздөйт. Кайсы сабактан болсо деле эме кылчу дагы, анан орус тилде кээде мынакей балдар деле бар. Экиленбей кыргызча сүйлөчү деп койчубуз да. Мындай орусча сүйлөп, мындай эметкенди кыялданчы. Мен ойлойм бул бала эл үчүн жанын бергенден деле аябайт болуш керек. Жаштайынан спортто жандаган Жапаров футбол ойногонду өзгөчө жакшы көрчү. Эжелер мына азыр айтпады. Футболдун топтун аркасынан жүрүп эмнени табасыңар деп. Ошо кезекте тиги Садыр айтып калды. Ошо эже таппадыкпы, мектепке кууга алып келбедикпи деп ошентип оозуна сөз чыгып калды. Жапаровдор Кең суу айылында кадыр барктуу үй бүлө, кайрымдуулук ишине абдан жакын. Айылдаштары алардын жакшы жактарын гана эскеришет. Мен абышкам кызуу арак ичип, мас болуп, анан могу мечитте салып аткан кез. Материалдардын баары турса, көзү кысыды да. Анан айнегин көтөрүп кетиптир. Айнегин көтөрүп кетип, анан эртеси анан издеп милициялар. Анан мен абышкамдын баягы айнекти көтөрүп келатканда колум кесилип кетет да, кандын жолу менен анан издеп барып таап, анан милициялар алып камап салды. Анан Садыр Жапаров барып туруп, ал мастык, жаштык эчтеке болбойт бул айнектен деп анан барып чыгарып алган. Мен ошол жакшыдан такыр унутпайм. Абышкам укса угуп мен жамандадым десе дей берсин. Адамгерчиликти ойлош керек. Илгерки могу жүрөктө калган менин жүрөгүмдө. Садыр Жапаров адамгерчиликтүү аябай. Жетим жесирлерге көп жардам берет. Мына тең туштары күйөлөр өргөн көп тең туштары бар. Бүт барына үйүн салып берди, материалдарын берди тең туштарына. 1986 жылы мектепти ийгиликтүү аяктаган соң Садыр Жапаров ошол кездеги Фрунзеге келип, дене тарбия жогорку окуу жайына тапшырган. Машыктыруучусу Медетбек Букоев студент Садырдын элеси азыркыдай эсинде экенин айтат. Аз убакытта кичипейил, боорукерлик сапаттары менен жакын досторду таба алган. Мен ушул жигит менен замандаш, пикирлеш, бир учурда чогуу жашаганыма өтө сыймыктанам. Анткени Кыргызда абдан жакшы таамгай айтылган сөз бар. Теңдеши бар, теңи жок деп. Кемеңгер кишини ошентип айтышат дейт. Жаштыгына карабай, менден бир топ жаш кичүү болсо дагы
мен сыйым, урматым, чыны менен кемеңгерлиги, айкөлдүгү, кечиримдүүлүгү, мынандай инсандар чанда бир жаралат болуш керек 100 жылда. Ошол инсан менен мен бүгүнкү күндө тагдырлаш, замандаш болгонума дагы бир жолу айтам, сыймыктанам деп. Жапаров жогорку окуу жайда билим алып жаткан кезде советтик армиянын катарына чакырылат. 1989 жылга чейин Новосибирск шаарында радиотелеграфисттер бөлүмүнүн командири болуп кызмат өтөгөн. Артыкчылыктуу жүрүм туруму үчүн советтик армиянын отличниги наамын алган. Садыр келди ийилсе да сынбаган, душманга да эч жамандык кылбаган, колдоп турса акыл эстүү бүтели, кээ бирлери бар далили жок сындаган, иттер деле көрүп көрбөй үрүшөт, жолборс көрсө жойпуланып бүрүшөт, бир кездеги жер дегенди саткандар ушу тапта ит жөө болуп жүрүшөт. Жапаров Садыр Нуркожоевич менен 1987 жылы Россиянын Новосибирск шаарынын жанында Каченево деген жерде аскерде чогулганбыз. Адамгерчилик сапаттары мен ошол аскерде жүргөндө эле байкагам. Себеп дегенде, мисалы үчүн барганда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Жаңыдан эле ошол аскердик бөлүккө барып түшкөн кезде, кой, жет атабыз көрбөгөн жерге келдик, биримдиктүү бололу. Бирөөнү бирөө мисалы үчүн ыдык көргөзүп бирдеме боло турган болсо, көзүм көрбөсүн кокуй, мага тийбесин деп ары карай безип кетпей бири-бирибизге болушуп жөлөк таяк болуп жүрөлү, жет атабыз көрбөгөн жерге келдик деп. Ошол жерде эле тиги Садыр биримдикке чакырып, алалабай баарын тегиз көрүп. Армиядан келген соң Жапаров дене тарбия институтунда билим алуусун кайрадан уланткан. Ал эми экинчи жогорку билимин Кыргыз-Орус славян университетине алып, юридикалык факультетти ийгиликтүү аяктаган. Садыр Жапаров Айгүл Жапарова менен 4 балалуу болушкан. Келинчеги Кең суу айылына жакын жайгашкан Санташ айылынан болот. Бирок өзү айтчу эмес, бирок окчубуз ошо ким менен Айгүл менен сүйлөшөт деп. Анан ошо үйлөн деп эле жүрүштү, үйлөн деп бир күнүнөн үйлөнөм деп анан алып келди. Ошо жакшынакай эле Айгүлүбүз кирди, жакшынакай эле ыйлаган жок, бир подружкасы менен кирди. Жолук салдык, отургуздук, ошо ачуу сарга барып келишти. Ошо менен келин болуп калды ошол жерде. Дастан менен үрүстөмдүк. Чечкиндүүлүгү, кыял жоругу, мындай адамга жакшы мамиле кылганы, жакшылык ойлогону. Кээ бир балдар терскер сүйлөйт го, бирдеме десе, ага эмне жетишпейт этин. Жок, андай жок. Эки баласы тарткан. Эми андан кийинки кичинекей баласы эми кичине, азыр анын эмеси билине элек, ал баласынын 3-чү баласыныкы билине элек. Дастан чындыгында ак көңүл бала болчу. Эстесек жүрөгүбүз ооруйт аны элем. Тунуулуу Дастан 27 жашында жол кырсыгынан каза болгон. Садыр Жапаров баласын сүзгөн айдоочуну кечирип, арыз жазуудан баш тарткан. Арыз эле балабыз жоотканбыз, эми кыйын да баланыкы. Бирок кайраттуу болду да, ушунчалык кайраттуу болду. Анын кайраттуулугун көрүп алып, биз да кайрат кылып турдук артынан. Кудай болсо, Кудайдын сыноосу дейт эми. Бирок ошо деле баары Садыр эметкен жок, сынган жок, такыр сынган жок мына. 1932 жылы далай кишилер Кытайга үрккөн. Ошондо Садыр Жапаровдун чоң аталары үй бүлөсү менен Кытайдын Текес деген жерине көчүп барган. Ал жерде 30 жыл жашаган соң 1962 жылы өз мекенине кайтып келишкен. Шипр эмес, топурак менен жаап, саман менен жаап ушундай коюп койгон үйлөр болчу да. Көп, согуштан кийинки көп эмет элек, өнүк элек. Аван болсо ошол совхоздун малын бакты, көп жылы чабан болуп иштеди. Андан кийин болсо бир 15 жылдай ушул Кең сууда могу жерде токой чарбасы бар. Токой чарбасынын мекемелери, ошол жерде токойчулар болуп, ошо токойчу болуп иштеп турду. Ошол жерден 11 балалуу болду, Кудайга шүгүр. 4 кыз, 6 эркек. Садыр Жапаров кичи мекенинде эбегейсиз сый-урматка, колдоого ээ. Анткени ал дайыма элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп келген.